2021 жылы Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондуна кайрылдык эле. Жалпы 90 орын, мына бүткөндө 150 орындык болот. Бүгүн Кочкор Ата шаарындагы Керемет Резорт эс алуу жайынын 2 кабаттуу жаңы корпусу ачылды. Курулуштун насыялык каржылоосу Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду тарабынан берилип, 1 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү каражат жумшалган. Бул каражатка 2 кабаттуу дарылоочу корпус, пайдаланылып жаткан 3 корпусту бириктирген өтмө галерея, жаңы ашкана, 24 заманбап бөлмө, кинотеатр жана башка курулуштар ишке ашкан. Эс алуу жайынын жаңы имаратынын ачылышына президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү, Россия Федерациясынын президентинин аппаратынын аймактар аралык жана чет мамлекеттер менен маданий байланыштар боюнча орун басары Антон Рыбаков, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун төрагасы Артем Новиков жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Керемет санаториясынын ачылганына 15 жылдын жүзү болду. Бирок ушул ачылган жылдары дагы жаңы заманбап медициналык аппараттар менен жаңы жайларды түзүп, жатаканалары менен элди тейлеп баштаганбыз. Азыр өнүктүрүү жолунда өлкөбүз өнүгүп аткан үчүн жаңыланып, бардык жакта жаңыланып болуп атканына байланыштуу биз дагы ушул ишканабыздын өркүндөшү үчүн келген кардарларга жакшы мамиле, ден соолугун чыңдоо үчүн бир 3 корпусту бириктирген коридор курууну пландаштырган элек. Ошол пландаштырууну көздөп, максат кылып, ар бир банктан акча сурап жүрдүк, каражат. Бирок аларга көп документ керек экен, тыянак чыкпагандан 2021 жылы Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондуна кайрылдык эле. Бирок бул фонду биз 1 жылдын ичинде ушул биздин сурообузду чечип берип, акча каражатын бөлгөнүнө байланыштуу ушу 1 жылдын ичинде биз ушу заманбап ылайык жаңы аппараттарды, жаңы ишканаларды, жаңы каналарды курдук. Бул 2 кабаттуу корпусту баштаганыбызга 1 жылдын жүзү болсо, ошол курулуш аяктоонун астында. 2 кабаттуу корпустун ичине туз шахтасы, Кочкордон алынып келген туз шахтасы бар. Массаж, укалоочу массаж каганасы, парафин, өзүңүздөр көрдүңүздөр, парафин деп коет, шам менен оороо адамдарды. Бирок биздин регионго основном 65-70деги адамдар, карагартандар келгенине байланыштуу ушул корпусту куруп, 3 корпусту бириктирген коридор куруп алдык. Ушул кургандын себеби ошол элибизге жакшы мамиле кылуу бул дагы бир чети. Биздин санаторияга основном түштүк региону келчү эле. Азыр түндүк регионунда келе баштады. Анткени биздин атыбыз жакшы тейлеген үчүн окшойт. Атыбыз алыска кетет деген сөз бар го. Атыбызга алыска кеткенине биз кубанычтабыз. Түндүк регионунда да келе башташты. Кочкор Ата шаарында Керемет ден соолук чыңдоо борборуна ошо проектин колдоп, биздин эс алуучуларга шарт түзүү максатында 1 миллион доллар бөлүнгөн. Анын бүгүн курулуштарынын ачылышы болду. Элге пайдаланууга берди. Негизинен область боюнча кандай иштер жүрөт экен? Негизинен область боюнча мен чоң проектлерди айта турган болсом, бул Ташкөмүр шаарындагы кварц иштетүүчү заводду ишке берүү боюнча азыр иш жүрүп атат. Андан сырткары дагы чоң проектлерди биз азыр сунуштап атабыз. Ошол жумуш орун түзө турган, өндүрүш тармагын өнүктүрө турган ушундай долбоорлорду дагы сунуштап атабыз. Проект Керемет Резорт мы начали рассматривать в прошлом году. Концепция проекта предполагает не просто создание очередного отельного бизнеса, это полноценный комплекс по предоставлению оздоровительных услуг населению полного цикла и опорно-двигательного аппарата, и лечебно-минеральные ванны, и другой комплекс обследований состояния здоровья жителей. Очень важно, что проект находится в
Джалалабадской области. Область имеет исторический потенциал в оздоровительном туризме, и санаторий, который находится непосредственно в городе Джалалабад, и минеральные источники. И проект Керемет Резорт стал еще одним важным элементом в восстановлении и развитии потенциала не только региона, но и в целом Кыргызской республики. Это был первый этап реализации проекта. Мы выделили более $1 миллиона на строительство новых корпусов, установку нового медицинского оборудования российского производства. Спустя 8 месяцев начала реализации проект уже введен в эксплуатацию, и мы рассчитываем, что в ближайшее время компания начнет активно привлекать не только местное население для оказания услуг, но и туристов из близлежащих стран, для того, чтобы увеличить в целом и привлекательность, и узнаваемость области, и создавать дополнительные рабочие места в туристическом секторе. Азыр жаңы корпусубузда, жаңы ачылган корпуста аябай жаңы шарттар түзүлдү. Эште жаан жаса дагы биздин эс алуучулар кальдор менен басып келип, дарыланып, эс алып, леченияларын ала беришет. Жаңы вытяжкалар коюлду, парафиндерибиз сыртка көчтү. Бардык шарттар түзүлдү, аябай сонун шарттар түзүлдү бизде азыр. Мен Токтогул районунан келип эс алып атам. 4 күн болду. Аябай условиясы жакшы, врачтар, иштегендер баары аябай жакшы да. Бизге жакты, ошон үчүн бардык жерге салыштырып, байчелер апалар менен сүйлөшүп отурабыз. Ушунчалык жакшы, маанайыбыз да жакшы. Кудай кааласа, Россиядан келген Новиковторду, губернатор жана башка эмелерди көрүп отурабыз. Буга да шүгүр бизге насип этиптир ушу бүгүнкү ачылышты да. Мен 10 күнгө келгем. Бардык эле условиясы жакшы, таза экен, эң башкысы тазалыгы жакты да, ушу тазалыгы жакшы экен. Токтогулдан келдиңиз? Токтогулдан келдим. Токтогулдун көтөрмө деген айылынан келдим. Каралмадан келдик, Ортоктон. Ошол келип кече келдик, бүгүн жатабыз. Жакшы экен бардыгы. Рахмат ушунча өнүгүү жакшы болуп атат. Эскисине бардым эле, алба койду. Бери жакшы экен. Эскисинде орун жок деп? Орун жок деди. Анан берилсе орун бар экен. Керемет санаторийдин эс алып атабыз. Эң жакшы. Бүгүнкү заманбап шарттар түзүлүптүр. Эмне эс алуучуларга эмне керек болсо ошо условиянын баары бар экен. Бул бүгүнкү Кыргыз-Россия фондунун туура багыт менен пайдаланып, элге шарт, карапайым элге шарт түзүлүп атат деген жакшы нерсени айтууга болот. Бу жерде иштеп аткан врачтар, работниктер бардыгынын эмгектери биз үчүн эң жакшы. Өзгөчө эмнеси жакты сизге? Өзгөчө тазалыгы, тамак ашы, жатаканасы баары таза, ойдогудай эс алуучунун көңүлүн ача турган, көңүлүң мындай көтөрүлүп эс ала турган деңгээлдеги условия түзүлүптүр. Буга биз абдан ыраазыбыз. Каяктан келдиң? Мен Токтогул району Кара Суу айылынан өзү ветеран мугалиммин, мугалим болуп иштеген кыргызчыл. Биринчи жолу келдиңиз да? Биринчи жолу келип атам. Элдин жакшы мнениясын угуп, анан ушу жерге келдим. Келгениме 2 күн болду, бирок мен өзүмө жакшы энергия алып атам бул жерден.